Assalamu алейкум, урматтуу биздин көрөрмандар. Азыр болсо илгери ассаламу алейкум урматтуу теле көрүүчүлөр десе элек, азыр болсо урматтуу интернет көрүүчүлөр деп калдык. Рахмат. Ансарда YouTube'дагы көрүүчүлөр мына бүгүн агайды өзүбүздүн YouTube каналыбызга конокко чакырып жалгыз эле өзүм отуруп алып, таке дос дей бербей. Рахмат агай чакырдым. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Жакшы жүрөсүзбү, ден соолуктар? Жакшы, рахмат. Siz келатканда сиз менен сүйлөшөрдө атайын ушул афишаны илип койдум. Себеби дегенде эл айтпаганды биз айтабыз деген сөз такыр өзүнүн мындай актуальнысын жоготпойт экен агай. Анан кийин бир 10 жыл мурда мен бир эсиңизде бар да, баягы революция 2010-жылы болуп кеткен революцияда таш боюнча тамаша айттым эле. Ал кечээкүнкү болгон революцияда деле ошол эле баягы көрүнүш өзгөрбөптүр. Ушул сөз сыяктуу эле актуальнысын дагы жогот эле экен. Анан эми башында ушу суроонун башында сизге бир таш жөнүндө дегенимди айткым келип кетти. Биздин кечээки революциябыз мындай улам бир нерсени жумушта иштеген сайын адам мындай профессионал болуп калат го. Биз уже революция кылып профессионал болуп калыппыз. Кечээ улууларды, сиздерди тынчыраак уктасын деп эле бизди жаштар түнчүндө барып, как раз тынч уктап аткан саат 3-төн эртемдик 6-га чейин революция кылып, кайра эртемен эшикти шыпырып жакшынакай жумушка кетип атканда билип калдык, бийлик алмаштыр деп. Анан ошону туурабы деп калдым да, биздин эмне кылып революция кылганын эч ким билбеш керек экен. Себеби биздин таш менен революция кылганыбызды билип калса, алар да пайдаланыш башташы мүмкүн да. Ошол ташты билдирбеш керек экен дегеним себеби, эгерде кокус кыргыздар таш менен ушинтип курал экен деп калса, эртең бир жака чет мамлекетке чыгып калсак, анан аэропорттон сумкаңды ачып туруп таш чыгып калса, охо, оружие, жалпак ташталып алып, каяка кетип атасың? Анан ар бир ташка справка алып жүрсөк, бул ташты буга колдонмокмун, сүйрү ташты бияка колдонмокмун деп, анан кыргыз өзү негизи ат мингиси келсе чапкысы келе берет го. Ошол жакта эле кыргыз мындай көчөдө өтүп барат, таш көрсө эле мындай ыргыткысы келе берет экен да. Мындай кайкыган таш экен деп. Эми мунун баары тамаша. Мен айтайын деген, сурайын дегеним сизден ушул сөз, анан биздин күлкүбүз өзү негизи трагедия болуп атпайбы дегендей, анан ошол айтылган 10 жыл мурдагы 2010-жылкы айтылган тамаша дагы эле эмне себептен актуальнысын жоготпойт же ошолдон эле такыр өзгөрбөй койдукпу? Биринчи мунун бир негизги себеби мындай да. Биз мындай чындыкты таппай атабыз да. Биздин эл кандайдыр бир чыдамкай эл да. Баарына чыдай беребиз, эми жакшы болуп кетет десе керек деген бир үмүттүн аркасында жашай беребиз да. Эртең жакшы болот, чыдап турайлык, кичине кое туруп анан жакшы болот дегенчи. Анан болбой эле кайра эле бир мыйзамсыздыктар, кайра эле бир туура эмес мамлекеттик башкаруулар, кандайдыр бир ушундай бир нерселер боло берсе, анан чыдабайт экенбиз дагы, анан бир күндө жарылып кетет экенбиз да. Мына Белоруссияда 2 ай талап кылышты да. Президенттик кетүүсүн талап кылып, 2 ай миллиондогон адамдар көчөгө чыгып талап кылып турушту. Уялып кетип калсын деп эле. Биздикилер ондай кылган жок. Биздикилер бир паста Саят Макш эл уктап атканда эч кимге билдирбей баарын жасап коюп, эртеси эчтеме болбогондой жумушка кетип, жаныбызда калып ош базар иштеп атат. Элдер түшүнбөй калды. Чет жактан келгендер булар эмне болду, кечинде бирдеме болуп аткансыз деле. Анан карасак кадимкидей эле иштеп атат, той деле болуп атат. Анан ош базарда отурганда сурап коет, эмне болуп атат тиякта депчи. Ошол күнү да тойдо болуптур. Ошондой эчтеме болгондой эле. Бир жаңы формасын таптыкпы дейм да, бийлик алмаштыруунунчу. Демократиянын балким жаңы формасыдыр. Анткени ар ким өзүнүн көңүлүндөгү ишин кылып атат. Мен илгери мынтип айттым эле, мына биякта революция болсо, бердеги экөө жаш үйлөнүп атат, анан кел митингке сүрөткө түшүп коелу деп баягы 2 жаш сүрөткө түшүп атат деген сыяктуу. Тигилер нааразы болуп атат, биз болсо өзүбүздүн ишибизди кылып атабыз деген сыяктуу. Бул туура жолбу же туура эмес болуп калат? Бул өтө туура эмес да. Биз кайда кемчилик? Бизден мындай башка бир мамлекеттер мындай ишенбөөчүлүк пайда болуп калды да. Бул кандай бул ушинтип эле алмаша берсе бийлик. Бул мамлекетке кантип мамиле кылса болот, кантип инвесторлор келип иштесе болот, кандай болуп
Деги эле бул мамлекетте тең келечеги барбы жокпу деген бир ойду таштап койдук да. Бул өтө туура эмес болду. Ким менен сүйлөшөрүбүздү билбейбиз. Билбейбиз, жок болуп калды да. Анан эл катышкандар туура кылдыбы же бул башаламандыкка катышпагандар туура кылдыбы деген да бир ой болуп калды да. Эгерде кечеги революцияга катышкан жалпы биздин ошол жаштар көпчүлүгү болду. Ошолорду таарынтпаш үчүн дагы үстүртөдөн эгерде карап философский көз караш менен карап көргөндө, бул революция эмес эле төңкөрүш деген сыяктуу ойго келсек туура болобу? Өзү бурончу мындай да. Бизде болуп өткөн бардык нерсени бийлик алмашуу. Бул революция деп айтканга болбойт. Кадр алмашуу. Революция дегенде, мисалы үчүн, революцияда бийлик, кетип бараткан бийлик, арыз жазбайт. Арыз жазбайт да. Эволюция деген эгерде өсүү болсо, реэволюция деген кайра артка кайтып келүү. Актай баракка биз жокпуз, мурдагы мамилелердин бардыгын тааныбайбыз. Комторго окшогон келишимдер бүт бардыгы жокко чыкты. Кыргызстандан элчилердин баары чыгып кетип бизди тааныбайт. Биз деген жаңы барактан жаңы мамлекетпиз, жаңы система менен. Ошон үчүн бизди таанысаңар, биз менен башкадан мамиле түзгүлө дегенде революция болот да. Лениндин революциясын айтып коелучу, мисалы үчүн. Бизде дайыма кетип бараткан президенттер арыз жазып берет. Эгер арызды жазса, кандай бир бийликтин булагына жазып атат да, бутагына. Мисалы үчүн Акаевдикин барып Москвадан алып келдик. Бакиевдин арызын Жамбылдан алып келдик. Кыскасы, бизде жөн эле мындай төңкөрүш эле болуп атат. Кадр алмашуу эле. Эмнеге муну революция деп тергеп айтышат билбейм. Ушул революция эмес экенин бардыгы эле билет. Эч жерде бир мындай ушуга бир туура баа берүү болбой атат да. Саясатчылар билет бардыгычы. Бул революция эмес экенин. Кечеги бийликтин алмашуу бул революциянын, эгер революция десек, жаңы бир формасы болуп өттү да. Жаңы бир формасы болуп өттү. Бирок бир өзгөчөлүгү мародерлук болгон жок. Эми жанагындай болгон жок. Маданияттуураак бийлик алмашуу болду дейм да. Ушундай. Мурдагыдай болуп тоноп бар жоктун баарын талкалабай, ак үйдө эле кичине талкаладык, ичине кирип, азыр эсептеп атышат канча болду. Менимче мундан кийинки революция болсо ак үйдү да талкалабай революция кылат. Окшоп калды да балдарчы. Ким ошого күнөөлүү болсо ошолордун үйүн талкалай турган болот. Билбейм, эми Жок, ушул коом азыр чындыкка жетебиз деп атып, биз азыр чындыкка жетебиз деп атып, эме болуп кетип аткан жокпузбу? Мындай бир ашыкчараак болуп кетип аткан жокпузбу? Бири-бирибизге кылган мамилелерибиз же улуулардын кичүүлөргө устукан бербей койгондун кесепетинен, аркасынан кадр даярдабай өзүмчүлдүк боло бергендин кесепетинен келип чыгып атабы? баары бар да мындайчы. Бир эле мындай жагдай эмес. Өтө көп жагдай. Булардын бири, негизгилеринин бири бийлик. Мисалы үчүн мындай да. Президент 6 жылга шайланат, бир мөөнөт шайланат, кетет. Парламенттеги депутат 20 жыл, 25 жыл улам эле кайра шайланып келип, ага мөөнөт коюлбаган да эмнегедир. Анан жанагы улам эле эл тааныгандар кайра эле парламентке шайланып барып алып отура берет. Жашоо оңолбой атат. Улам эле кайра шайлоодо барып отура берет, оңолбой атат. Анан элдердин үмүтү үзүлүп калды да. Эмне булар кайра эле барып кала берет? Эмнеге жашоо жакшырбай атат? Ошо парламенттегилери байып эле укмуш жашап атат. Жана карапайым эл баягынча эле отурат. Деп анан булар ушул жерден күнөөнү издеп атышат да. Мына кечеги болгон революциядагы ошол себептен болду да. Баягы эле парламент кайра аны чимкирик дедик, эмне дедик, биз интермедиа кылып ойнодук, кой дедик, башка дедик. Бирок кайра эле ошолор келип калбадыбы? Ушул сөзүңүзгө мен бир мусулманчылык жагы менен карап айтайынбы? Байда кедейдин акысы бар. Себеби дегенде ал кедей аркылуу байыды. Бай кедейге жардам берип
туруш керек, себеби кедей аркылуу байып аткандыктан милдеттүү. Бай кедейди көргөндө сүйүнүш керек, себеби дегенде мен ушуга кембагалга жардам берип койсом, Кудайдын ыраазычылыгын алам деп сүйүнүш керек дейт. Кембагал байды көргөндө сүйүнүш керек. О, мага жардам берет, мен бага ыраазычылыгымды айтам дейт. Ошон үчүн жанагы орозо учурунда Кудайдын ыраазычылыгы үчүн деп бай кедейге жардам берсе, кедей аны карыз алгандай сезбейт экен. Кудайдын ыраазычылыгын берди деп. Ал чын ниети менен байга батасын берет экен. Башка күнү жардам берип койсо, белки жардам алган адам ага карыз болуп калат. Улам жардам ала бергенден кийин ал өзүн карыз сезип калат да, ошон үчүн байды көргөндө бөпөлөңдү астынан чыга калып, эмне кыларын билбей кошомат кылып, алыс көчөдөн баратса дагы ийиңкейип аябай учурашып, ушинтип калат го. Анткени себеби ал өзүн карыз деп сезип калды. Анан ошол берген киши дагы жардамды жөн берип коюп Кудайдын ыраазычылыгы үчүн дебей, ой, шайлоо келет деп эстете берип, ушул ажырым ынтымак ортодогу бири-бирине болгон баягы ынтымактуулук кетип калгандыктан бул өзүнүн эл өзүнүн эмгегин эле сурады. Ошондон келип чыккан эме болуп атат да, нааразычылык. Туура, биринчи мындай кылыш керек дейм да, ушу депутатты деле бир жолу шайлана турган кылып койсо, мисалы үчүн баягы бир жолу ал иштеди да, анан кетти, ордуна башкалар барсын да, анан башкалар иштеп көрсүн да, мына ушундай 5 жыл деле оңой эмес. Оңой эмес да. Анан ошол жерде отура берсе, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл, 25 жыл отура берсе, анан биякта турган эл деле ойлоп атат, биздин балдар деле чоңоюп ушака бир отурса болбойбу, Анан бул биздин депутаттар өзү эле отурганыбыз келгенсип, өзү отуруп бүтүп, анан баласына берип атпайбы, А жерде бир менчиктеп алган бир мындай ишканада. Анан элдин мен элдин нааразы болгон жактарын айтып атам да. Анан биздин шайлоо мыйзамдарды ушундай кылып жазып атышат булар. Мисалы үчүн 5 миллион акча эмнеге коюп койду 5 миллион акчаны? Бул коррумпированный мыйзамды парламентте отурган депутаттар өздөрү жазып атат. Сен 5 миллион акча тап, анан кийин партияң менен келесиң. Бул деген сөз ушул акча уурда. Бизден пешенеттер менен 5 миллион акча тапкан болбойт, аны уурдаш керек да. Анан ошо коррупцияга түртүп атпайбы балдардычы. Анан балдар келбейди, бул тосуп алып атат. Силер бияка келбегиле, башта ортпагыла деп. Муну 5 миллиондон да көп сунуш кылышкан. 50 миллион кылып койбой бир жолу, вообще эле келбейсиң депчи. Анан ушулардын бардыгы чогулуп келип, жанагы немени пайда кылды да, элдин ичиндеги парламентке болгон мындай ишенбөөчүлүк, нааразычылык. Анан ушуга бир чындыкты орнотсок, эмне булар кайра келе берет. Шайлабасак деле келип алса, эмне кылабыз? Өзү эл бул бийлик алмаштырайын деп аерге келген жок да. Аерде шайлоонун жыйынтыгын тааныбай, жокко чыгарып, мына башка партиялар барсын деп. Ошондо бир ушуга бир чыгып, жооп берип, элдин үнүн угуп, туура деп эсептесе, бул мүмкүн башкача болот эле. Анан ага укпай коюп, кыйкыра бергиле, эмне кылат элеңер деп отуруп алгандай болуп алды эле. Анан кийин бул окуя баары башка жака алмашып кетти да, анан ушул нерсе болду да. Ошон үчүн жанагы мыйзамды мен кече шайлоо бүттү да, мен шайлоодо жүрдүм да, бүтүн Кыргызстан менен билесиң да. Бул административдик ресурсту пайдаланууну мыйзамдаштырып жазып коюшкан. Себеби министр, элчи, аким, губернатор шайлоого барып катышат, өтпөй калса кайра келип иштей берет. Анда губернатор шайлоого кетип барып элди чогултуп айтат. Так, мен кетип баратам. Анан мени бүт колдобосуңор, кайта келем. Анан алар карап турат, кайсы жерим эмне болуп атат. Мен жанагы сизден сурап аткан себеби, негизи партиянын башына келген адам менен мамлекеттин башына келген адамдын өзүнүн канчалык таза, ак ниет, мекенчил адамдын элинин алдында чоң жоопкерчилиги болгон адамдын алып кеткен иши аркылуу жашоосу уланып атпайбы? Мынтип айтканда, саясат өзү негизи араб тилинен которгондо башкаруу дегенди түшүндүрөт экен. Алланын гана эмеси менен, жолу менен башкарылган нерсе гана акыйкат болот экен дагы, пенде башкарган нерседе баары кемчилик бар экен. Пенде саясатты өзүнүн кызыкчылыгына
пайдаланып алат экен. Саясат бул өзү кесип дейт. Кесип, ошонун аркасынан өмүр бою аркалап жүрүп, бул өтө татаал кесип, муну туура түшүнүп, анан ошол кесип аркылуу адамдардын жашоосуна, жалпы адамдардын жакшы жашоосуна жардам бере турган адам бул саясатчы. А биз болсо бүгүн тиги деле саясатчы, бу деле саясатчы, баарыбыз эле саясатчы, ошон чала саясатчы, чала саясатчылардын аркасынан фанат болуп алгандыктан туура эмес ээчип алып, ошон үчүн уламыз бирөөбүз чурулдап келип бирөөнү алмаштырып, башка бирөөнү отургузуп коюп, кайра чурулдап келип анын алып салып, кайра бирөөнү отургузуп коюп атпайбызбы. Ошон үчүн биздин негизги башыбызда турган адамдардын кылып аткан саясаты туура эмес болуп атат да. Борончу мындай да. Келсе деле. Саясатчы туура, сен айткандай. Бирок коом кандай жашоонун правиласын тактап баш мыйзам деп жазып койгонбуз да. Ушул коомдун макулдашылган жашоонун правиласы. Тартиби. Тартип. Аны бузганга ал саясатчыга уруксат берилген эмес да. Маселе ошондо болуп атат да. Аны оңдосо коом оңдош керек. Референдум менен, мына жерин оңдойлук, болбой калды, бул жерин оңдойлук десе. Бизде ошол коом оңдой турган нерсени саясатчы келип алып оңдоп атпайбы? Мен каалагандай болот депчи. Мен кааласам бул жерин оңдойм, кааласам. Коомго салат да. Коомго салбай атпайбы? Референдум өтсүн. Эгер эл оңдосо, ушул эл колдосо, ушул мындай жашайт. Эми ошол референдумга ушулар салынып атабы? Биз азыр референдум Жөн гана президенттин гана башкарууну аныкташып алыш үчүн эле болуп атат бул. Жок, азыр бизде болуп аткан нерсенин бардыгы ошо биз макулдашылган жанагы жашоонун шартына тетири келип атат. Биз муну бекитип койгонбуз да, ушундай жашайбыз деп. Аны болбой эле келип туруп эле, бирөө эле келип туруп, бул мындай болуш керек, бул мындай болуш керек. Бекитип койгон немебиз туура эмес болгон үчүн ушуга келип аткан жокпузбу? Жок, мындай да. Ал туурабы, туура эмеспи, сага жагабы, жакпайбы, бул жашоонун формасы бар да. Аны сен аткарууга милдеттүүсүн. Себеби биздин мамлекеттин башка мамлекеттер менен зыян келтирбеш үчүн түзүлгөн келишимдери ушул мыйзам менен такталган да, байланыштуу. Аны сен келип алып, мага жакпайт бер, муну алып салам дегениң болбойт да. Айтып атам го, бул биздин эле мамлекеттин ичиндеги маселе эмес да бул. Алла жамгырды жалпылык үчүн жаратты дейт. Жалпылык үчүн. Жамгырдын аркасынан көп өсүмдүктөрдүн баары өсүп чыгат. Ошол эле жамгырда калып калган, үшүп калып калган адам бул жамгыр туура эмес экен да деп айтат дегендей, сиз дагы жалпы нерсеге жеке адам өзүнө жагабы, жакпайбы, ал жалпылыкка жазылган нерсеге баш ийиш керек деген эрежени айтат экенсиз да. 30 жылдан бери келаткан, башыбызда келаткан адамдардын баары напсиси, мамлекетибиз бизди мынтип айтат, жөнөкөй эле айтат го. Биз Кыргызстан ушунчалык бай өлкө экенбиз, 30 жылдан бери тоноп атып түгөтө албай койдук. Бул кедейлердин ачка болгонунда эмес, байлардын тойбой аткандыгында деп айтылат го. Ансандай ушу башында келаткан адамдар кантип биз арылабыз? Ушул болку бардык адамдардын атынан суроо да. Эми арылуу, сиз Кыргызстандан депутат болуп келатасыз. Ооба, арылуу ушул шайлоо аркылуу өтөт да. Адамдар тандаш керек да. Арылануу үчүн, тазалануу үчүн, бийликтин башында таза адамдар алып барыш үчүн ошол бир күндүк бийлик адамдардын колуна берилет, тандагыла деп. Биздикилер эмне кылып атат? Тандап атабы? Тандаган жок. Биздикилер сатып атпайбы? Эгерде адамдар тандаса, чындап эле тандаса. Мен жана башында айттым го сага, эл чындап таразадан өткөзсө адашпайт. Аны адаштырып атабыз да. 2000 сом берип, 3000 сом берип, жердешим эле, таанышым эле, анан аялым мыякты иштейт, ошону колдоп коеюн деп. Биз коом өзүбүз мындай руханий тазалана албай атабыз. Коомдун аң сезими бийликти түзөт. Эгер бүгүн биздин бийликте коомго пайдасы тийгизбеген уурулар,
бандиттер, жегиштер отурган болсо, бул коомдун тандоосу. Ушу күнү тандап алды деп. Демек отургандардын баары чимкирик болуп аткан болсо, манка биз. Ооба. Ар бир адам өзүнүн кемчилиги издеш керек экен да. Анда. Коом оңолмоюн. Бир эле суроо ушинте берет. Анда биз ушулардан кантип кутулабыз? Анан кантип оңолобуз деп эле. Ал ошол оңоло турган 5 жылда бир күн убактыбыз келсе, аны кайра дагы 5 жылга туура эмес жагда өзүбүз созуп берип коет экенбиз. Демек өзүбүздардын мен ушул сөзүбүздүн жыйынтыгында мен ушул нерсени сизге кайрылгым келип атат да. Аксакалдар жаштарга устукан берип илгери батасын беришкен. Ошон үчүн жаштар аксакалдарды сыйлачу экен. Азыркы аксакалдар устуканды өз пакетке салып көтөрүп аркасынан шакирт даярдабайт. Биздин чыгармачылдардын арасында сизден башка аксакалдардын көбү шакирт даярдабайт. Сиз аркаңыздан көп шакирттер даярдайсыз. Ошон үчүн аркаңыздагы шакирттер сизди сыйлап биздин агайыбыз деп турат. Ушундай биздин саясатчыларда үлгү алган илгерки Советтер Союзунун учурунда аркасынан сөзсүз шакирттер даярдап келчү да туурабы. Керек болсо өзүнүн айылынан да шакирт даярдабаган бир өзүмчүлдүк, мен билишим керек, мага баары муктаж болсун, менден гана сурап турсун деген саясатчылар көп болуп кетти окшойт го дейм да азыр. Мурунчу мындай да, бул саясатчыда шакирт даярдаш керек, туура үйрөтүш керек. Башка бир маселеде, илгери Союз маалында кадрлар каяктан чыгат эле? Кадрлар ошол эң ылдыйкы баскычтан баштап иштеп келет эле да. Айыл өкмөттө иштейт эле, анан жогорураак болуп айыл өкмөт болот эле, 1-2 жыл иштеп анан акимиятка барат эле, айылда инспектор болуп иштейт эле, ар кандай бөлүмдөрдү башкарат эле, аралашат эле, үйрөнөт эле, анан ошентип алып анан партшколду бүтүп келет эле, анан алып барып анан койчу кыскасы ушу басып өтө турган бардык деңгээлди басып өтүп, анан ошо саят аткан шакирт катары даярдалып келет эле да. Биз мисалы үчүн биздин кезде Акталандын акими ким экенин билет элек. Таластын губернатору ким экенин билет элек. Эл, карапайым эл билет эле. Анан муну район мондай көрсөткүчтөр менен иштеп атат десе, ушул жакында бир жака область башкарып кетет болуш керек деп элдер билип турат эле, ошентип кетчү да. Тажрыйбасына жараша. Тажрыйба. Бүгүн губернатор ким экенин билбейт. Ал качан келип калды, каяктан келип калды, ал мурда каякта иштеген билбейбиз. Иштеп атып эле бир күн жоголуп кетет, ордон башка бирөө келип калат. Губернатордун эмне кыласың? Министрдин ким экенин билбей калдык азырчы. Кече эле келип отуруп калды, көчөдө жүргөн 5 адамды башкарган эмес, министр. Анан эле взятка алды деп угуп калабыз да, анан камалып кетти, иштейбиз. Кокуй камалып кетти десең эле уже чыгып калган болот бияктанчы. Кайра келип бир отурат. Кайра келип депутатка бала тирсет, кайра эле келип калган болот. Мунун да болуп калбады. Сиздин 3 дипломуңуз бар, Ооба. 3 дипломуңуз. Анда сиз 3 диплом менен окуп жүрүп, азыр да бир бийлик бутагына отуруп канга 45 жылдан бери сахнада жүрүп, жанагы аркаңыздан группа куруп шакирттин баарын даярдабай эле. Мен угушума караганда Абдулла байке айтат го, сиз илгери бир канча бир тонна пияз сатам да банкрот болуп калган турбайсызбы? Ооба, 300 тонна. 300 тонна банкрот. Сиз ошо 300 тонна банкрот болуп калганда кезилип кетсеңиз жакшы болмок экен да. Эмнеге? Аз чыгып калганда бир жерде бүгүнкү дипломдоруңузга ушул стажы жок болуп атат экен баары. Бүгүнкү кадр саясатында туура келе турган кадр болуп калган. Эми баягы бул күлкү болбосун, бирок өзү негизи биз бул жерде кадр маселеси боюнча айтып атабыз. Мына кечегини бизде маданият министри ким болот деди, анан кийин жаштар келсин дедик. Революцияда жаштар келсин деп кыйкырып атса, аксакалдардан да барып кошулуп калгандар бар экен. Анан бир аксакал үйүнө келип тур дагы, үйүнө келип аялына кыйкырат экен. Кет, жаштар келсин деп. Алсырандай. Кече мен жаштар таарынбасын, бирок мен жаштардын бир
аппетити чоңураак барганда эле министрге отуруп калса айлыгы кенен чоң болуп кабинети жылуу болуп калыш керек экен деп ойлогон жаштар бар экен. Мага таң калтырганы ошол митинг болуп атканда митинг эмени ошол трибунаны талашып атышат да. Аябай түшүп трибунаны аябай талашып атышат. Мыктыбек Арыстанбек Дозгуз Атайын ошону чыгарды го. Эме кылыпчы талашып аткан жаштар карач эми биздин жаштардын жүзүндө. Анан мен ошого тамашалап атам. Ошо трибунаны Ош базарынан баштап эле ЦУМга чейин эле кеңейтип койсо, каалагандар чыгып алып, ошо сүйлөп турса, биз өтүп бараткандар кол чаап угуп туралы депчи. Мен муну эмнени айткым келип атат? Баары эле чоң болгусу келип эле, баары эле бийликке келип эле отура калгысы келет. Бирок анын аркасында илгери мен азыр айтып коермун ба, түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр бар. Илгери мен президентке койсом, президент болом деп алат экен деп ойлогон экен. Азыр да эми президенттик шайлоо келе атат. Ошону алдын ала айтып коеюн дегеним. Президент болом деген адам айыл өкмөттөн баштап тепкичтерди ушул кадр маселеси боюнча премьер-министрге чейин иштеген, өзүңүз айткандай, дасыккан, ички сырткы саясатты толук түшүнгөн, сырттагы баалай турган, билген адам президентке койсо, ошондой критерийлер коюлса, эртең президент болом деген адамдар мамлекетти кантип көтөрүп кете турган өтө өзгөчө программасы бар адамдар, саясатчы, жашы дагы бир Кытайдагыдай 50дөн өткөндөн кийинкилер коюлсун деген бир норма болсо дейм да. Антпесе баягы мен президентке койгондо 80 киши койгом. Мен 64-жолу болуп койгом. Себеби ошондо айтып чыкканым бар да, президенттик орун бул эмне силерге официант требуется дегендей эле нерсе болуп калдыбы? Эмнеге президенттин эмесин кадырын түшүрүп койдуңар деп. Эртеңки келаткан эмеге да ушундай болсо деген оюм. Бул ошол немеси туура болсо керек, кандай иште болсо дагы. Эми туурады, бул кандайдыр бир мамлекетти башкарам деп аткан адам өтө чоң тажрыйбасы бар адам болуш керек да. Бул сен айткандай оюнчук иш эмес, мен көчөдө жүрүп эле анан президент болуп калам дегенчи. Президент болгонго даяр эмес адам президент болгонун көрдүк го. Ал адам эч качан бул президент болом деп ойлогон эмес экен. Анан алып барып коюп койдук эле, репетиция кылып көрдүк да, эксперимент кылдык да, анан эмне болду анан кийин? Болбойт экен да. Баары бир болбойт экен. Адам ошол жерге даярданыш керек да. Машина айдай албаган шоп эмеге ушундай болуп атат. Ошон үчүн ушундай бир катуу талаптарды коюп, ошону эл президент болгонго чейин электен өткөзүп, муну президенттикке даярданып атат деп билсек да, анын кылган иштерин, дүйнө таанымын, аң сезимин, башкасын көрүп турсак, анан ошолор келсе да. Эми эртең президентке койгондор да баягы окшоп диктант жазып, биринчи класстын сабагын өтүп отура берет. Мыйзам ошондой да, эгер биз мыйзамды ошентип жазган болсок, ошонун ичинде болушубуз керек да. Аны жазбай эле коелук дегенге болбойт. Өтүш керек. Демек, мына ушул жерден сиз көрдүңүзбү, жана мыйзамды айттыңыз. Мыйзам ушундай кылып жазып коюптур. Демек, мыйзамды жазган адам туура эмес жазган экен да. Аны оңдош үчүн референдумга кайрылып айтыш керек. Мына жер туура эмес. Ушуну оңдойлук кегиле десе, эл ошого анан макулдугун берсе, анан оңдош керек. Каалаган адам оңдобосун деп атат. Оңдогон маселе ошондо болуп атат. Ал мүмкүн бизге жакпашы мүмкүн. Бирок ол сага жагабы, жакпайбы деген суроо коюлбайт да. Сен ушул жерде жазылганга баш ийип ошону аткарышың керек. Эртең да диктант жазабызбы? Анан кийин эгерде бул туура эмес экен десе, аны эл айтсын дагы, анан ошого барышыбыз керек. Маселе ошондо болуп атат да. Эртең баягы мурдагыдай эле критерийлер болсо президенттикке, анда мен деле кайта коем анда. Жок, койсоң кое бер. Эгерде сен мамлекетти башкарууга аң сезим, акыл эсим жетет, мен дүйнө таанымым ошондой, эл аралык маселелер. Мен башкарып койгонго ылайыкташтырып койсо, конституцияны башкара берем. Барган аракет кылып көрөбүз. Эми ал баардык нерсе Алланын буйругу. Адейбиз, бу дейбиз. Баягы Кудайды күлдүргүң келсе планыңды айт деп коткан. Тагдырыбызга кандай нерсе жазылды дегендей жагы бар. Ошон үчүн рахмат эми сизге. Ден соктугуңуз. Эң негизгиси оорубаңыз. Ушу кезге чейинки кылган иштериңизди урпактар үйрөнүп, окуп, билип, ошондон сизге ыраазы болуп, сизге рахматын айтып дегендей, ушундай калыс,
чындыкты дайыма тамаша жолу менен элге айтып келген бирден бир ушундай бир агайыбыз бар деп биз мына баарыбыз кошулуп сыймыктанабыз. Ошон үчүн сизге мен эң биринчи эле ден соолук анан үй бүлөңүзгө ынтымак каалайм. Рахмат. Неберелериңизди эркелетип, рахаттанып жүрө бериңиз. Бирок адам жүрөгү согуп тургандан кийин баары бир мамлекеттин саясатка кызыкпасаң, саясат сага кызыгат дегендей аралаша берет экенбиз. Ошон үчүн бир эки мүнөт балким YouTube көрүүчүлөргө бирдеке деп коесуз. Келаткан шайлоо маселеси боюнча саясат менен баштадык, эми саясат менен бүтөбүз. Эл айтпаганды Биз айтабыз. Эми эмнени айтабыз? Ошол шайлоо учурунда көп жерлерге барып, эл менен кыдырып, жолугуп, элге бир эле нерсени айттым. Таза тандагыла, сатылбагыла, келечекти өзүңөр кимдин колуна берүүнү, эртең кандай мыйзамдар жазылууну жүрөгүңөр менен ойлонуп, анан ошол эми жыйынтык YouTube каналынын көрүүчүлөрүндө эмне дейм? Борончунун каналын көргүлө. Борончу да оңой эмес. Кичине болгону менен бул катуу нерсени алып чыгат. 10 жыл мурда эл айтпаганды биз айтабыз деген афиша турат. Бул афишаны чыгарып алып экөөбүз концерт коюп айтпай койгон экенбиз. Ушуну бир айтайлык, бир жерге алып барып илип. Эми сиз ошентип калдыңыз, эми буюрса мынтип айтабыз го жыйынтыктап баратканда. Эмки баягы экрандан жолугушканча, же болбосо эмки теле көрүүчүлөр эмкиде жолугушканча дегендей, Алла насип кылса, Рахман агай экөөбүз кийинки шайлоодо парламенттик залдан сиздер менен жолугушуп ошол көйгөйлөрдү козгоп калышыбыз мүмкүн. Ал үчүн дагы айтам, Алланын буйругу. Ошон үчүн рахмат эми ишиңизге ийгилик. Анан эң аягында дагы мен ушул сөздү айтып кетмекчимин. Бүтүн Кыргызстан ошончолук бүтүндөй ырчак бийликтики иштеп турганда дагы, элдер дагы форма 2 жанагындай шайтан багым 2000 сомду көздөрүнө аябай чоң кылып көрсөткөн азгырыктардын болуп атса дагы, ошолордун арасынан дагы ошолорду албай кой, мынакей биз сатылбайбыз, келечегибиз башка деп сиздерди колдоп ушул жака чейин алып келгенден кийин, демек үмүт ого өтөр. Жанып, үмүт ого өтөр. Мына үмүтсүз жашаган шайтан дегендей, жакшы үмүттү далилдеп келатасыздар. Ошон үчүн сиздердин партияга андан да чоң ийгилик каалайбыз. Рахмат. Ассаламу алейкум.